Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү маанайыңар кандай? Бүгүнкү сабакка даярсыңарбы? Даяр болсак, анда биз бүгүн кыргыз тили сабагын өтөбүз. Бүгүнкү биздин темабыз текст. Тексттин мүнөздүү белгилери. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын максаты биринчиси тексттин мүнөздүү белгилерин билесиңер. Тексттин мүнөздүү белгилерин бири-биринен ажырата аласыңар. Үчүнчүсү, текстер менен иштеп, билимдериңерди тереңдетесиңер. Балдар, силер 5 класста өткөнсүңөр. Текст жөнүндө баштапкы билимиңер бар. Эми текст деген эмне экен? Текст стилдик катышы, тематикалык биримдиги жана грамматикалык түзүлүшү жагынан өз ара тыгыз байланышкан сүйлөмдөрдүн тобу. Текст тил каражаттарынын негизинде жазуу аркылуу иштелип чыккан кеп чыгармачылыгынын натыйжасы. Демек балдар, текст 2 же андан ашык сүйлөмдөрдөн турат экен. Ал сүйлөмдөр бири-бири менен маанилик, грамматикалык, стилистикалык, структуралык жактан өтө тыгыз байланышта болушу керек экен. Бирок балдар, ар кандай эле сүйлөмдөрдүн жыйындысы текст боло бербейт. Ал туруктуу мүчөлөнүшү керек экен. Ал үчүн бизге ошол себептен тексттин мүнөздүү белгилери келип чыгат экен. Ал эми тексттин мүнөздүү белгилерине кайсылар кирет? Көңүлүбүздү бурабыз. Тексттин мүнөздүү белгилери. Биринчиси, тексттеги сүйлөмдөрдүн туруктуу мүчөлөнүшү. Башкача айтканда, ошол тексттеги сүйлөмдөр тизмектелиш керек экен. Ар кандай болуп чаржайыт болбой, бир кыркада тизмектелишип айтылышы керек экен. Экинчиден, ошол сүйлөмдөр маанилик жактан бир бүтүндү түзүшү керек экен. Башкача айтканда, мааниси жагынан бир тизмекте болсо, экинчиси ошолор мааниси жагынан бир маанини билдириш керек экен текст деген. Үчүнчүсү, сүйлөмдөрдүн өз ара байланыштуулугу. Башкача айтканда, ошол сүйлөмдөр тексттеги бири-бири менен өз ара байланыш керек экен. Ошол сүйлөмдөр ар кандай чаржайыт, ар бир сүйлөм ар башка маанини билдирбей, кандайдыр бир баардыгы биригип бир маанини, бир темага жооп бериш керек экен балдар. Эми балдар, силерге андан дагы түшүнүктүү болуш үчүн төмөнкү мисалдарга көңүлүбүздү бурабыз. Мен азыр силерге 2 мисал окуйм. Башкача айтканда 2 текст окуйм. Силер болсо ой жүгүртүп, баамдап отургула. Текст болду же боло алган жокпу? Биринчи мисал, Ысык көл облусу абдан кооз жерлердин бири. Мен мектепке бардым. Көптөн күткөн күн келип, биз тынчсыздана сүйүндүк. Экинчи мисал, Ысык көл жылуу көл. Жайкысын көлгө түшкөнү көптөгөн туристтер келип, эс алып кетишет. Мен көлүм менен сыймыктанам. Эми балдар, карайбыз. Биринчиси, Ысык көл облусу абдан кооз жерлердин бири. Мен мектепке бардым. Көптөн күткөн күн келип, биз тынчсыздана сүйүндүк деп 3 сүйлөмдөн турган текст бар. Бул эми текст боло алдыбы? Текст боло алган жокпу? Бул балдар текст боло алган жок. Себеби 3 сүйлөмдөн турган. Айтпадым беле, 3-4 сүйлөмдөн турса эле ал текст боло бербейт деп. Себеби алар бир кандайдыр бир мааниге ээ болгон жок. Сүйлөмдөр бири-бири менен тизмектелишкен жок. Сүйлөмдөр маанилик жактан бир бүтүндүктү берген жок балдар. Ошондо бул биринчи мисалыбыз текст боло алган жок. Башкача айтканда, тексттин мүнөздүү белгилери сакталган жок. Сүйлөмдөр тизмектелишкен жок. Кандайдыр бир мааниге ээ болгон жок же бир темага ээ болгон жок. Себеби биринчиси Ысык көл жөнүндө сөз болсо, экинчи сүйлөм мектеп, үчүнчү сүйлөм сүйүнгөн жөнүндө сөз болуп, бир тизмектелишип, туруктуу мүчөлөнүшкөн жок. Ал эми экинчи сүйлөмдү карайбыз. Ысык көл жылуу көл, жайкысын көлгө түшкөнү көптөгөн туристтер келип, эс алып кетишет. Мен көлүм менен сыймыктанам деп кандайдыр бир мааниге ээ болду. Башкача айтканда, бул текст болду. Себеби сүйлөмдөр туруктуу мүчөлөнүп, маанилик жактан бир бүтүндүктү түздү. Ар бир сүйлөм өз ара байланыштуу айтылды. Демек, биз экинчи мисалды текст деп толук айта алабыз. Себебин балдар билдиңер, себебин текстке тиешелүү болгон мүнөздүү белгилер сакталды. Эми балдар, биз теманы түшүнсөк,
көнүгүү иштөөгө көңүлүбүздү бурабыз. Номер 28 көнүгүү. Окуп чыгып текст же текст эмес экенин далилдегиле, жазуу түрдө далилдейсиңер. Окуп чыгасыңар дагы жазуу түрүндө кантип далилдейсиңер? Тексттин баарын көчүрбөгүлө. Биринчиси текст туруктуу мүчөлөндү дегиле, же болбосо маанилик жактан бир бүтүндүктү түздү, же өз ара байланыштуу, же белгилүү бир темага толук жооп берди деп өзүңөрдүн кол жазмаңар менен жазуу түрүндө мага далилдеп жибергиле. Номер 29 көнүгүү. Эки мисалды окуп чыккыла, алар текст болобу? Кандай тема коесуңар? Эки мисалды окуйсуңар дагы, муну дагы далилдеп, анан темасын койгула өзүңөр. Кайсынысы текст болсо, ошол текстти көчүргүлө. Кайсынысы текст эмес болсо, аны көчүрбөйсүңөр. Ушуну менен балдар, биздин сабагыбыз соңуна чыкты. Үйгө тапшырма номер 30 көнүгүү. Өз алдынча текст түзүү. Балдар, өз алдынча текст түзгүлө. Чакан 4 же 5 сүйлөмдөн турган текст түзгүлө. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.